Ош технологиялык университетинде архитектура жана курулуш институту тарабынан улуттук каада салтты даңазалоо жана сактоого арналган улуттук каада салтты барктайлы аттуу майрамдык иш-чара өткөрүлдү. Иш-чарага окуу жайдын жетекчилиги, окутуучулар жана студенттер катышты. Маданий кечеде Манас эпосу, кыргыз бийлери, кыргыздын улуттук элдик ырлары, ошондой эле кыргыздын каада салттары аткарылып, этти туура устукандоо жана улуттук оюндар көрсөтүлдү. Oyundu жайытуу максатында Зайнапкан Төркүлөө деген эмне айтып берсеңиз. Мен ойлойм, бул иш-чара келечектеги жаштарга, жаш муундарга, биздин келечек болгон жаштарга тарбия катары дагы, акыл насаат катары дагы жеткирели деген үмүттө ушул иш-чараны уюштуруп жатабыз. Спорттун канча түрү болсо, ошончо түрүнө катышкан Шамдагай, күчтүү Чеңгиз агайдын кийимин алып келген. Жети кийим болуш керек. Бойдон сан жилиги бул өзгөчө көрүнөт. Жамбаш, кашка жилик, жото жилик, буну биз ашкы жилик деп коебуз. Экиден болгондо 6 жилик түзөт. Ал эми кол жиликтери дагы 3кө бөлүнөт. Бул далы, күм жилик, андан кийин кар жилик болот. Аталган иш-чара Кара Кыргыз автоном облусунун 100 жылдыгына жана мамлекеттик тил мыйзамынын кабыл алгандыгынын 35 жылдыгына арналды. Өзі бізде Ожгуда, Куда, Омбуда, бұларда атайын қырғыз тил деген әдістік бар. Бұлар ошондой чеберчиликти аткарышат. А біз техникалық университетпиз. Алардан да жогорку чең деңгээлде аткарышты. Бұлар техниктер, архитекторлар, строительдер. Бирок кыргыздын каада салтын жигин эмес, жилигине жеткирип аткарышты. Бүгүнкү иш-чарада биз көп нерсени билдик. Мисалы, мурун мен билбейт элем, кантип устукан таркатышты. Эмне устукан эмнени дагы билбейт элем. Азыр бүгүн жакшы көрсөтүштү, билимди өчө эле күчөйтүрүштү, мурунку каада салттарды жакшы көрсөтүштү, бешик салууну көрсөтүштү. Дагы эмнени десем, аксакалдан бата алууну үйрөтүштү, бата алуунусун көрсөтүштү. Негизи кыскача айтканда, жалпак тилде айтканда өтө сонун өттү, өтө жакшы өттү.